Yağmat uşuğuna o hemen görüp atasına elleri kıynalıp atat. Şu jip çıgat, tütünü çıgat, tütünü gel vurat. Günde gün aradan ayıldı kaptap atat. Şu bir çara görüp berбесеңер болбойт. Men iyul ayında bardım, çıdap bolбойт. Жытка çıdap bolбойт. Бекжан Алманбетович, sizin hadisleriniz vardı da, 2 жол, 3 жол vardı da. Hem siz айтсаңыз, негизи калыптуу конуштан таштандын төгүүчү жай канча аралыкта болуш керек? Бизде нормаларда ошол таштанды жайдын дагы объемуна жараша болот. 500 метрден нары болуш керек. Бирок эми ал мыйзам биздин кыргыз тарапка иштейт, өзбек мамлекетке иштебейт да. Туура айтасыз. Мыйзам биздики, Эми Айбек Бейшекеевич, дипломатиялык жол менен кошуна мамлекет менен иштешсе болот да. İştesi болот. Биздин мыйзам бар. Калыптуу конуштан 500 метрде отасыз. Өзү калыптуу конуштан 3 чакырым болуш керек өзүчү. Эми ошол таштандын төгүүчү жай бар үчүн булар таштандын иштетүүчү ишкана куруп атат. Эгер таштандын төгүүчү жай жок болгондо, бул ишкана болбойт эле. Ошону кайра иштетип, ушул элге зыян тийип атат. Айбек Бейшекеевич, мына ошол айылдан, ички айылдан нарындын суусун ички каналдардан биздин суу чарба департаменти өткөрүп берет. Арык, ички арыктардын ичине суу беребиз. Нарын дарыясынын таза суусун. Анан кошуна шундай кошунага азап берип атса, кошунага зыян тийип атса, Кудайдын каргышына калат да. Мен жакшы билем, мен ошол айылдан болом. Мен июль айында бардым, чыдап болбойт. Жытка чыдап болбойт. Мына мен эл өкүлү болгоnuма 2 жыл болуптур. Ол ишканан иштегенине 1,5 жыл болуптур. Туура. Биз Союздун кезинен кийин бир топ жылдар мамиле болбой калды, бирок эми азыр Өзбекстан менен мамилебиз жакшы да, туурабы? Жакшы да. Анан сиздер дагы ушул министрликтер менен түздөн-түз сүйлөшүп, дипломатиялык жол менен түшүндүрүп, муну биздин калыптуу конушка, биздин калкка зыян тийип атат деп айтсаңар болот да. Замир Душилович, туура бул абдан татаал маселе. Вот өзүбүз тараптан биз эме колдон келишинче көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Биринчи айтып калды биздин кесиптешибиз расмий түрүндө ушу корутундусун даярдап, ушу өзбек тарабына берсек жакшы болмок да. Бул биринчиден. Бул экология деген нерсе Алла Тааланын жараткан нерсесине каршы чыгуу. Мына биз Наманган облусу Ушкоргон шаарынын мусор свалкасы ушундай бир күндө 100 машина келип төгүп атканын ичине бир завод курду. Биздин арабыз 150 километр. Ушул жерден тиги эшикке чыкканча эле ортобузда бир эле канал бар. Метр. Эми кагылайын кулай бу экология деген нерсени бир бу баягы балык менен куштун границасы жок дегендей, буну токтотуш жүдө кыйын экен. Биздин достук айыл өкмөтүнө ушул завод курду, 1 жыл болду Өзбекстан. Укмуштай уулуу зат чыгып атат да. Буну эмне кылыш экен, эмне кылышыбызды билбей калдык. Бул боюнча Замирбек Бишалиевич бизге кат жүзүндө дагы тапшырма берген, ОЗ2да тапшырма берген, чындап эле өтө көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыздар. Биздин да жүрөктү өтө өйткөн маселе бул. Анан жергиликтүү тургундарга дагы аябай жакшы болду. Бул боюнча биз дагы маалыматты жетишерлик бере албай атканбыз. Бул боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Чындап эле айылга аябай жакын жерге салынып калган 100-150 метр аралыкта. Чек арадан нар жакта турат, өзбек тарапта. Биз кирип текшерүүгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Биз тараптан жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү менен, ушул экологиялык мониторинг департаменти менен атайын жерине 2 жолу чыкканбыз аппараттар менен, жанагы абаны өлчөө максатында. Биз 2 жолу тең чыккан маалда завод иштебей турган. Бул бир жумада 1, 2, кээде 3 жолу иштейт экен.
көпчүлүк мезгилде түнкүсүн иштеп атат да. Мен 33 жаштамын, ошол жерде төрөлүп өскөнмүн. Бул мусор ошол мен өзүм эсимди тааныгандан бери ал жерде бар да. Буга чейин андай жыт, андай толук жана келчү эмес. 1 жылдын ичинде ушул завод курулгандан бери азыр мен толук айта алам, анык бул факт. Бул жыт Шамалсай шарчасына, ошол чек арадан 44 километр алыс жайгашкан Шамалсай шарчасына тилеген барат да. Бул жытты азыр мен мисалы үчүн көрбөйт экен да, мындай бирдек кылып сүрөттөп бере албай атам да бул жыттычы. Ал жытты биз ошол жерде жашаган калк катары айтып кетейин. Жаш балдардын оорусу биринчиси. Көңүлү айнып кускандар көп. Менин аялым мисалы үчүн маска тагып жүрөт үйдөчү. Маска тагып жүрөт, себеп ал жыт ушундайлык зыяндуу жыт да. Анан ошо жаштар, мен ошо жаштардын атынан дагы келип атам. Биз биригип ошол кол топтоп акимге кат жазганыбызда дагы ошо бардык эл колдоп берген бул нерсени. Ошол 500 адамдын колу менен ошол акимге кат кайрылганбыз. Кайрылгандан кийин ошо бир-эки олор келип текшерди айтып атат, текшерди деп атат, макул текшерди, бирок ал түтүндө өлчөйт экен да. Бизге келип ал кишинин өзүнүн айткан сөзү бар, түтүндө өлчөйт экен. Ал жерден түтүн чыкпайт, ал жерден жыт чыгат. Ал бул жытты өлчөй турган аппарат болуш керек да. Баягы нота жолу менен биякта элчини чакырып анда баштай берсеңиздер болот да, туурабы? Кийинки жыйынды күтпөй эле. Мен ойлоп атам, Муржит Кадырбекович, биринчи ушул областтардан баштап алар бири менен мындай көп эле жолугушат да. Ошол жактан көтөрүп, анткени мен айтып кеткендей, бул маселе ушул жолугушта көтөрүлгөн эмес. Локалдык деңгээлде, биринчи локалдык деңгээлде. Ага силер жардам бергенге даярсыңар, туурабы? Жолугушууну уюштурганга, саясий көмөк көрсөткөнгө. Түшүнүктүү. Мына чечимдин биринчи кадамы менимче таптала баштады. Баягы биз жолдун, суудун бул жагында жашайбыз да. Кум деген айылда. Кызылжарда. Бизге деле ушу запах барат да. Вообще невозможно мындай жайында барсаңчы. Биздин айылдачы Кызылжардын немеси. Вообще страшный да, чем Шамалсайга караганда биздики ылдый да болуп атпайбы? Шамал. Өзбекстан таасири, Өзбекстан жана немеси боюнча да, мусордуку. Ошону дагы караш керек. Ушундай маселелерде мындай аракет кылуу регламентиңер, методологияңар такпы? Агарыз мындай суроо болуп атат да. Мисалы силер барган жоксуңар да биз жака өтпөгөнүңөр, туурабы? Өтүп ушу запахка мындай жашап көргүлөчү барып. Кандай деген адамдар кыйналып атат. Анда мына жергиликтүү кеңештин депутаты бар экен. Кубанычбек уулу Ырысбек, Кубанычбек Ырысбек. Могу аппаратына суроо берейин дедим эле да. 15 мүнөттө бүтүрсөк жыйынды, ошого мындай тактана суроолорду бербе. Аппаратыңар бул түтүндү тартып силерге неме болуп береби же жыттыбы? Эл ал жерде жыттан кыйналып атат да, түтүндөн эмес. Бул биздин аппарат абанын булганышын, түтүндү алат. Анан мен өзүм ошол жерде айыл өкмөт менен сүйлөшкөнмүн телефондон. Эгерде иштеген маалда айтсаңар, биз санэпидстанция менен да сүйлөшүп, бул борбордон алып барабыз деп сүйлөшкөнбүз. Чогуу барабыз баарыбыз. Ошону алар жытты чыгарып берет. Батыраак алып барса болобу? Себеби ал жерде жаш балдарыбыз бар, өсүп келаткан балдар бар. Алар жытты билбей ойноп жүрөт көчөдө. Чоңдор үйгө кире качат. Эми силер барсаңар, мына шаардан барган адам ал жерге чыдап тура албайт да. Ошону албай чечип берсеңер оң жагына. Ал боюнча аябай макулмун да. Себеби жытты распознавать этпей калышы мүмкүн аппаратыңар. Мына аэропортко кетип аткан жакта Асель айым ошондо контролго жазып алсаңыз, азыр мына фракциянын эмеси катары эле. Аэропортко кетип атканда бир жерден өткөндө аябай жаман жыт болот. Анан кийин Кантка кетип атканда дагы Люксембургда аябай жаман жыт болот. Түтүн жок. Адамдар жашап атат. Азыр булар ушул маселени айтып атышы мүмкүн. Сиздер башка маселени айтып аткандай болуп атасыңар мага. Ошо так жооп берип коесуздарбы? Булардын суроосуна дагы ошо эки объекттин да канча мына Бишкектин жанында ушундай болуп атпайбы? Силердин аппараттарыңар ошого реакция кылабы, распознавать этеби? Видите, вот о чем. Жок деп атпайсыздарбы? Мынакей. Значит, булар жыттан кыйналып атат. Жыт деген ал уже жөндөн чыкпайт да, ал дагы бир какой-то химический реакциялардын жыйынтыгы да. Ал дагы өзүнүн өтө вредный эмеси болот. Ошону так жооп берели да, болбосо кайра текшериңиздер. Бул маселе чын эле орчундуу болуп турат. Биз деген ошол Минздрав, ошо жергиликтүү бийликтер кичине бизге маалымат берип койсо эле жериндечи. Ошо Минздрав менен деле сүйлөшүүлөр бар. Биздин СЭТтин
анан мониторинг чогуу бармакпыз да. Биз деген Анда Нурчилик Кадырбекович, менин сунушум кайрадан ошо тапшырма берели, межведомственный комиссия кылыңыздар. Жергиликтүү эмеден да кошкула дагы мына азыркы мына жаңыңыздарда отурат, баарын данныйларын алып комиссияга кошуңуздар. Анан кийин барып туруп жардам да аласыңар, маалымат да аласыздар, кошо текшерип берсиңер.